Эми Аллах Тааладан башкадан дуа кылып суроодон Аллах Таала 10 түрдүү жол менен кайтарган да. 10 түрдүү жол менен. Мисалы үчүн Аллахтан башкага дуа кылып сурабагыла, Аллахтан башкага сыйынбагыла деген аяттар Куранда ушунчалык көп да, ушунчалык ачык айкын. Аны бир эле түр менен эмес, 10 түрдүү жол менен баяндаган. Не себептен? Бул адамзаттын адам атадан баштап азыркы күнгө чейин эле бүт жер жүзүндө Аллах Таалага ширк кыла турган эң биринчи ширк, эң чоң ширк ошол дуада болот. Баштарына кыйынчылык түшкөндө жанагындай манасатан арбагы, паланчанын арбагы, паланча оолуя деп жалбарышып, ошентип келишкен. Ошон үчүн Аллах Таала муну ар түрдүү жолдор менен кайтарган. Ошолордун кээ бирин эскере турган болсок, эң биринчиден кимде ким Аллах Тааладан башкага дуа кылып сурай турган болсо, кайрылган болсо, муну ширк экендигини, кафырлык экендигин ачык айкын Аллах Таала баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Кимде ким Аллахка кошуп башка бир илахка дуа кылган болсо, сыйынган болсо, анын эч кандай далили жок жана анын эсеп кысабы Раббысынын жанында. Аллах Таала эмне кафырларга ийгилик бербейт деди. Бул жерде ошо Аллахтан башкага сыйынгандарды, Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандарды кафырлар деп атап атат. Кийинки түрү болсо Аллах Таала ушул дуа кылууну ибадат экендигини баяндаган ар кандай жол менен. Дуа кылып суроону ибадат экендигини. Ибадат экендигини баяндагандан эмне түшүнөбүз? Ибадат Аллахтын гана акысы. Аллахка гана арналыш керек дегенди түшүнөбүз. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва а'тазилукум ва ма тад'ун мин дунилlah." Пайгамбарлар жөнүндө айтып атат. Өздөрүнүн коомуна: "Мен силерди жана силер Аллахтан башка сыйынып дуа кылып сураган нерселериңердин баарыны таштаймын" деди. Демек бул жерде وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Жана мен Аллахтан башка сыйынган нерсеңерди таштаймын, бир гана Аллахка гана сыйынамын. Мен ошо Аллахка сыйынуу менен балким бактысыз болбой турмун деп пайгамбарлар жөнүндө айтып атат. Демек бул аяттарда эмне? Ошол дуаны ибадат экендигини баяндады. Жана ошондой эле үчүнчү нерсе Аллах Таала ушул дуа кылууну динден деп эсептеген. Динден деген эмне? Ибадат. Аллах Таала Куранда айтат: "Фаиза ракибу фил фулки дa'ауллаха мухлисина лахуд-дин." Мушриктер жөнүндө айтат. Алар эмне? Толкунда кемеге минип баратса, катуу толкун болгондо Аллах Таалага диндин бардыгы, ыхластуу диндин баары Аллахка гана таандык деп Аллахка дуа кылышчу деп атат. Аллахка. Фаламма наджахум илал барри идахум юшрикун. Аллах Таала аларды эмне? Куткарып койсо кургакчылыкка, кайра эле ширк кылышат эле дейт. Ширк кылганда кандай кылып атат? Аллахтан башкадан дуа кылып сурашып атат. Мурдагы нерсе. Демек кыйынчылык учурунда Аллах Таалага жалбарышып атат. Куткарылгандан кийин Аллахтан башкага жалбарышып атат. Бул аяттарда да чоң пайда. Не мусулман адамдын абалы ушу мушриктерге окшош болуп калбаш керек. Мындайча айтканда, башыңа кыйынчылык түшкөн учурда гана Аллах Тааланы эстеп, Аллах Таала дуа кылып калбастан, бул дуа кылуу эң чоң ибадаттардан. Ар дайым дуа кылышың керек. Ар бир ишиңде Аллах Таалага жалбарып, Аллах Тааладан жардам сурап, ийгилик сурап, иштериңде бардык нерседе Аллах Таалага жалбарыш керек да. А мушриктер ушундай болгон. Алар бутпарас болушкан, буттарына сыйынып жүрө берген. Бир гана кыйынчылык учурунда, башына кыйынчылык түшкөндө Аллахты эстешип, Аллах Таалага жалбарышкан. Азыркы күндө көптөгөн мусулмандардын абалы ушундай. Не ширк кылбаса да, бирок эмне Аллах Таалага такыр дуа кылбайт. Дуа кылса дагы тилин учунда гана айтып коет. Чын жүрөктөн берилип, Аллах Таала дуаларды кабыл кылуучу, сураган нерселерди берүүчү деп жалбарып дуа кылуу жок. Андан кийин төртүнчү түрү Аллах Таала көптөгөн аяттарда эскерткен, Аллахтан башкадан дуа кылып суроо бул зулумдук экендиги, эң чоң зулумдуктардан экендигини баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла yadurruka, fa in fa'alta fa innaka izan minaz zalimin." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайрылып айтып атат. Сен пайдадагын, сага пайдадагын, зыян дагы бере албаган нерселерден дуа кылып сурабагын дейт. Аларга сыйынбагын. Эгерде ошондой кыла турган болсоң, сен чынында залымдардан болосуң дейт. Андан кийин кээ бир аяттарда баяндаган, бул Аллахтан башкага дуа кылуу ушунчалык адашкандыкта чектен чыккандык экендигини баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Лен над'у мин дуниhi ilahan laqad qulna idan shatata."
Биз эмне Аллахтан башкадан дуа кылып сурабайбыз. Эгерде ошону кылсак, чынында шат атады. Шатат деген алымдар айтышат, жалганда дагы ушунчалык чектен чыккан жалган сөз, ушунчалык жаман сөз айткан болобуз дейт. Эгерде биз Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсок, биз эмне ушунчалык чектен чыккан болобуз, жалгандыкта, туура эмес жолдо дейт. Андан кийин Аллахтан башкадан дуа кылып сураганда Аллах Таала адашкандык, далал, жөн эле далал эмес, өтө терең адашкандык деп баяндаган. Аллах Таала Куранда айтат: "Ма ла ядуруху ма ла янфа, залика хуа далал баид." Кимде ким Аллахтан башка пайда да, зыян да бербегенге дуа кылса, мына ошол чыныгы терең адашкандык дейт да, жөнөкөй эмес, терең, өтө терең адашкандык ошол дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ман адаллу мимман yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Аллахтан башкадан дуа кылып, кыяматка чейин жооп бербейт. Дуа кылсаң кыяматка чейин дагы жооп бербегендерден, дуа кылып сурагандардан дагы адашканырактар барбы дейт. Демек, Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандарды Аллах Таала айтып атат, бул жерде эң адашкан адамдар ушулар дейт. Эстет, мүрзөгө барып алып, мүрзөдөн, олиялардан, арбактардан, башкалардан тилеп атсаң, кимден болбосун, бул эң адашкан адамдар, Аллах Таала ушулар деп айтып атат. Чынында эле ошондой. Эмнеге? Анткени кимде ким Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, ал ушундай ишенимде болот. Мен дуа кылган адам, ошол зат пайгамбар болсун, периште болсун, олия болсун, ошолор менин дуамды угат. Ошол дуама жооп берет. Ал кыргыз тилде болсо да, орус тилде болсо, кандай тилде болбосун, сураган болсом сураганына жооп берет деген ишеним болот да ал адамда. Эми үндөрдү, алыс жакындыгына карабастан, кайсы тилде болуусуна карабастан, угуу сыпаты кимге тиешелүү бул? Жалгыз Аллахка гана тиешелүү. Мисалы үчүн адамдардын бардыгы, орусу, кыргызы, өзбеги бардыгы бир заматта дуа кылып кайрылышса Аллах Таалага, Аллах Таала бардыгын дуасын угат, кайсы тилде болбосун. Олиялардан дуа кылып сурасаң болот деген адамда ошондой ишеним болот. Эмне олиялардан сурасаң болот десең, эмне бардыгыбыз дуа кылсак дагы ошону угуп турат деген ишеним болот. Бул олия, ошол олия деген адамың тирүү болсо дагы аны уга албайт. Жада калса бир жерде болсо дагы баары бирдей сүйлөсө түшүнө албайт анычы. Кантип өлүк, сенин жаныңда жок адам ошол нерсени угат. Экинчиден, ошол дуа кылып сурасаң, ал сенин дуаңды, сураган нерсеңди берет деген ишеним болот да, дуа кылып сурап аткандан кийин. Бир нерсеге себеби жок эле түздөн-түз Аллах Таала болсун деп койсо боло турган, бул Аллахка гана тиешелүү иш да. Олия болсо, мазарда жатып алып сен дуа кылганыңды ушунуку болуп калсын десе, болуп калбайт эч качан. Эмне Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама амруху иза арада шай'ан якул лаху кун фаякун." Аллахтын иши кандай? Эгерде бирдекени кааласа, болсун дейт, болуп калат. Бул Аллахка гана тиешелүү. Аллахтан башка эч ким ал нерсени кыла албайт. Периште болсун, пайгамбар болсун. Ошон үчүн эмне? Аллахтан башка дуа кылгандар ушунчалык деңгээлде терең адашкандар деп айтат. Андан кийин Аллах Таала ошо Аллахтан башкадан дуа кылгандарды катуу азап менен эскерген. Аллах Таала Куранда айтат: "Фала тад'у мa'Аллахи илахан ахар фатакуна минал му'аззабин." Сен Аллахтан башка кудайчаларга эч качан сыйынбагын, алардан дуа кылып сурабагын. Эгерде ошондой кылсаң, катуу азапка дуушар болуучулардан болосуң дейт. Демек, бул жерде дуанын бардыгы жалгыз Аллах Таалага болуш керек, Аллах Тааладан гана кайрылыш керек. Канчалык улуг зат болсун, канчалык ыйык болсун, Манас атанын арбагы болсун, же башка олиянын арбагы болсун, эч кандай ал дуа кылууга татыктуу эмес. Аллах Таала Куранда ошо Аллахтан башкага дуа кылгандарды ушунчалык ачык айкын баяндаган, адашкан экендигине. Айтат: "Валлазина тад'уна мин дуниhi ма ямликуна мин qitmir." Ушул аятты акылдуу адам ойлонуп көрсө жеткиликтүү болот да. Силер Аллахтан башка дуа кылып сурап атканыңар эмне? Алар кичине бир чел кабыккадай ээлик кыла албайт дейт. "Ин тад'уhum la yasma'u du'aakum." Эгерде силер алардан дуа кылып сурасаңар, алар силердин дуаңарды укпайт дейт. Азыр эмне дешип атат? Умрага алып барып алып, тияка алып барып алып, Хадича энебиздин мүрзөсүнөн сурасаң угат. Балалуу боло албай жатсаң, ошондон дуа кылып сурасаң угат. Мындай болбосо ошондой кылсаң угат деп адамдарды элестет. Аллах Тааланын эң ыйык болгон
жери Меккеге, Кабага алып барып алып, Аллах Тааладан дуа кылып сура, Аллах Таалага жалбар дебестен эмне кылып атат? Кимдин башында түйшүгү болсо, проблемасы болсо, мына Хадича энебиздин мүрзөсүнө келсин. Пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө келип кайрылып жалбарсын деп, ушул нерсеге азыркы күндө үйрөттөп, үгүттөгөндөр болуп атат. Аллах Таала бул жөнүндө айтып атат. Алар эч бир чел кабыкка дагы ээлик кыла албайт. Алар силердин дуаңарды дуа кылсаңар укпайт дейт. Валау сами'у мастажабу лакум. Алар силердин дуаңарды укса дагы дейт. Уккан учурда дагы силерге жооп бере албайт алар дейт. Элестет? Алар айтышы мүмкүн да, бул укпайт десең, бул укпайт, өлгөн десең, жок, алар жана кээ бир аяттарда алып келишип, бул угат, мүрзөдө булар тирүү, угат деп айтышы мүмкүн да. Мейли уккан болсо дагы Аллах Таала айтат, валау сами'у, уккан учурда да силерге жооп бере албайт. Андан кийин айтат, ва яумал кыямати якфуруна биширкикум. Айтат, кыямат күнү силердин ушул кылып аткан ширкиңерди алар четке кагат, кафир болот. Бул ширктен биз арыбыз дейт. Силердин кылганыңар, бизден дуа кылып сураганыңар бардыгы бул Аллах Таалага ширк болуп эсептелинет. Бул нерседен биз арыбыз деп айтат. Ушуну субханалла, ушундай аяттар, ачык айкын аяттар турса, ушуга не амал кылышпайт дагы жанагындай мүрзөлөргө, оолияларга. Не үчүн ушул жамааттардын, кээ бир жамааттардын Куран сүннөттөн алыстатканга аракет кылат? Кандай сөз менен? Куран сүннөттү түшүнбөйбүз. Куран сүннөттү илимдүүлөр, муштахид гана түшүнөт, карапайым адам түшүнбөйт деген сөздөрдү айтышат. Неге? Анткени Куран сүннөттү түшүнөсүн, ой жүгүрт, акыл жүгүрт десек, ушуга окшогон аяттарды окуса түшүнөт. Бардык эле адам түшүнөт. Сен Аллахтан башка дуа кылган, Аллахтан башка деген сөз бардыгын камтыйт. Ким болсун? Периште болсун, оолия болсун. Аллахтан башка бардыгы, дуа кылганың эчтекеге ээлик кылбайт. Дуа кылсаң, сени укпайт, укса да жооп бере албайт, жана аны ширк деп ачык атап атат. Ушуга окшогон аяттарды түшүнүп алса дейт, карапайым элине түшүнүп алса, бизди укпай коет дейт. Ошон үчүн биринчи Куран сүннөттөн адамдарды тосконго аракет кылат. Куран сүннөт далил дей бербегиле. Куран сүннөттү сен түшүнбөйсүн. Ону алымдар эле түшүнөт. Биз түшүнбөйбүз, ошон үчүн Куран сүннөт дебегиле. Аллах Таала Куранда канчалаган аяттарда айтып атат. Афала ятадаббарунал Кур'ана ам ала кулубин акфалуха. Булар эмне, Куранды ой жүгүртүшпөйбү, акыл жүгүртүшпөйбү, же булардын жүрөктөрү жабылып калганбы дейт да. Ошо Куран аяттарына ой жүгүртүүгө, акыл жүгүртүүгө бүт адамдарды буйруп атат. Аллах Таала эч качан түшүнүксүз сөздөрдү түшүрүп туруп, кана түшүнүп алгыла дебейт да. Ачык айкын аяттарды түшүрүп, ошого ой жүгүрткүлө, акылыңар жүгүрткүлө, акыл калчагыла деп буйруп атат. Ушуга окшогон аяттардын бардыгын элге жеткирбегенге аракет кылат. Ошон үчүн кээ бир шейхтер, кээ бир алымдар айтат, күндөрдүн биринде ошо Медина мечитинде отурсам, жаныма жана умра кылып жүргөн, ажыга келген кишилерден дейт, араб өлкөлөрүнөн. Бирөөсү ушинтип жана бир оолиялардын атын айтып, Пайгамбардын мечитинде отуруп алып, ушинтип жалбарып дуа кылып атат дейт. Дуа кылып сурап атат дейт. Өлө көп сурап атат. Анан унчукпай отурдум дейт. Жана бүткөндөн кийин анан саламдашып, таанышып туруп мен сага бир кээ бир сөздөрдү айтсам болобу десем, макул деди. Анан макул дегенде ушу азыркы окулган сыяктуу жалаң ушундай аяттарды окудум. Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандар укпайт, укса да жооп бербейт, ал ширк деген ачык айкын аяттарды окуп туруп, эмне деп ойлойсуң десем, таң калып эле, бул эмне деп ойлойт элем? Аллахтын сөзү экен го, бул ачык айкын экен. Биз ушул кезге чейин Куран окуйбуз, бирок ушуга түшүнбөй, ой жүгүртпөй жүрүппүз дейт. Араб болбосо. Эмне себептен? Ошол устаздары жанагылар жабып койгон. Сен Куранды түшүнбөйсүң, ой жүгүртпөй эле кой деген да. Ачык айкын айтып атат. Сен могу дуа кылып атканың бул Аллахтан башкага ширк болот. Бул баары Куранда ачык келген.